Ассаламу алейкум достор, сіздер менен KG Variant каналы. Бүгүнкү видеодо Одноклассниктеги поштаңызга кире албай калган учурда кандай кылабыз? Мен сіздерге азыр 3 жолун айтып көрсөтүп берем. Ал тургай ошол поштага уланган номериңизди жоготуп алып же ал номер иштебей калган учурда да восстановить кылсак болот. Ошондуктан видеону аягына чейин көңүл буруп көрүңүздөр. Поштаңызды 100% восстановить кылып алсаңыз болот. Достор, сөзсүз түрдө каналга катталабыз, подписаться кнопкасын басып, жакшы класс басып, комментарий калтырабыз. Ал эми досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Алар да кире албай калган поштасын восстановить кылып алышсын. Анда эмесе кеттик. Биринчи, эгерде ошол жерге жазылган телефон номериңиз же электрон поштаңыз иштесе, анда аны эч кандай кыйыны жок эле восстановить этип алсак болот. Аны баары эле билсе керек деп ойлойм. Не получается войти дегенди басып туруп эле ошол жака номериңизди же электрон поштаңызды жазсаңыз, код келет. Ошол кодду жазып кирсеңиз сизге жаңы пароль жазууну сунуштайт. Жаңы пароль коюп туруп колдоно берсеңиз болот. Эскертип кетейин, ал эми экинчи менен үчүнчү учурда сиздердин ошол поштада сүрөтүңүздөр сөзсүз түрдө болуш керек. Главныйда болбосо да папкалардын ичинде. Анда эмесе экинчи, сиздер ошол жерге жазылган номерди же электронный поштаны жатка билесиздер, бирок алар иштебей калган. Ал учурда мындай кылабыз. Анда эмесе не получается войти дегенди басабыз. Бул жакта не помню ни телефон, ни почту дегенди. Ал эми тема обращенияга не удается восстановить профиль. Категория проблемы дегенге нет доступа к телефону. Кийинки телефонго галочка коюп, бул жака ошого уланган телефон номер жазылат. Башында айтып кеткендей эле, бул телефон номер иштебесе деле боло берет. Так, email, бул жерге өзүңүздөрдүн электронный поштаңыздарды жазасыздар, иштеген поштаны. Эгерде электронный поштаңызды да билбесеңиз, анда Play Marketке кирип, микрофондун оң жагына басып туруп, бул жерден аягы gmail.com менен жазылган текстти жазабыз. Отправить басканда бизде монтип чыгат. Биринчи бот жооп берет, 4-5 мүнөт күтөбүз, андан ашып кетсе оператор деп жазсаңыздар, сиздерге оператор жооп берип, өзү сиздерге поштаңызды таап берет. Эгерде сиздердин поштаңызда чыкса, анда да деп жиберебиз. Анан бизде мондай SMS келет. Ал үчүн биз башка бир телефон менен ошол страницаны көрсөтүп туруп, өзүбүздү кошо сүрөткө тартабыз, могу сүрөттө көрсөткөндөй эле. Анан жиберишибиз керек. Сүрөттү жөнөткөндөн кийин 3-4 мүнөт күтүп турабыз. Анан бизге мондай ссылка менен SMS келет. Ошол ссылканы басып, жаңы пароль жазып кире берсек болот. Парольду унутуп калбаш үчүн бул жерге жазып коюңуздар. Анан бул жерге пароль жазабыз. Жазып продолжить басып туруп, өзүбүздүн поштага кирип кетебиз. Мынакей болду. Андан эмесе үчүнчү, ошол жерге жазылган телефон номерди да электронный поштаны да билбейсиздер дейли. Анда бизге браузер керек, айырмасы жок, кандай браузер болушун. Анан бизге бирөөнүн почтасы керек. Досуңуздуку менен кирсеңиз болот. Киргенден кийин бул жактан полная версия кылабыз. Полная версия кылсак бизде монут ачылат. Анан өзүңүздүн поштаңызды таап чыгышыңыз керек. Айырмасы жок, кандай кылып табасыз, поиск кыласызбы? Мисалы мен азыр өзүм экинчи почтамды издеп көрсөтүп берейин. Мына бул жактан басып туруп написать деген басабыз. Написать баскандан кийин браузердин өйдө жагына чыгабыз. Бизге могу цифралар керек. Ошол цифраларды көчүрүп алабыз. Эгерде сиздерде мындай цифра чыкпай калса, анда бир текст жазып туруп кылып көрүңүздөр. Цифраны көчүрүп алгандан кийин бул жерден чыксак деле болот уже. Уйти кылып чыгабыз. Эгерде сиз бир телефондо кылсаңыздар ушундай кылабыз. Чыгып туруп, вход. Анан не получается войти деген басып кирип, бул жактан обратиться в службу поддержки деген басабыз кайра. Анан категория вопросов деген жерге нет доступа к телефоне и почте деген бар. Ошону тандайбыз. Ал эми информация о профиле деген жерге ID профиля деген тандайбыз. Так, ID бул жана биз көчүрүп алган сандар, бул ID болот. Ошону ставить кыласыздар же жазасыздар. Анан электронный почта, өзүңүздөрдүн иштеген электронный поштаңыздарды жазыңыздар бул жака. Кийин унутуп калсаңыздар, ошол жака код келет, ошол код менен эле оңой эле кайра восстановить кылса болот. Ошондуктан иштеген электронный поштаны жазыңыздар. Бул жактан отправить сообщение.
Бул жагы жанагындай эле болду. Мына өзүңүздөр издеген почта чыкса, анда да деп жиберебиз. Эгерде башка бир почта чыгып калса, анда ID-ни туура эмес жазган болосуздар. Ошондуктан кайра башынан көчүрүп туруп анан жазыңыздар. Жибергенден кийин бир 3-4 мүнөт күткөндөн кийин бизге мондай SMS келет. Коркпоңуздар, сиздерге эч кандай ноутбук кереги жок. Болгону башка бир телефон менен же ушул эле телефонду Однокласниктин сайтын ачып туруп, өзүңүздөрдү кошо телефонду кармап сүрөткө тартасыздар. Ноутбуксуз эле. Мен өзүм кылып көрдүм. Восстановление болду. Сүрөт жөнөткөндөн кийин бир аз күтөбүз. Анан служба поддержкиден бизге SMS келет ссылка менен. Ошол ссылка менен киребиз. Киргенде бизде мондай чыгат. Үстүндө логиниңиз же номер телефонуңуз мурун жазылган. Анан астына пароль дегенге жаңы пароль жазасыздар. Ошол пароль менен кире берсеңиздер болот. Мынакей поштабызга кирдик, восстановление болду. Эгер сиздер восстановление кыла албасаңыздар, анда ушул видеонун комментариясына WhatsApp номериңиздерди калтырсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Эгерде ушул видео сиздерге жардам берсе, сөзсүз түрдө подписка, класс басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар.